Баласы жаман чыкса дейт, атасы жакшы болсо дагы дейт, ат үстүнөн ит кабат деп коет. Баласы жакшы чыкса, атасы жаман болсо төрдө отуруп сыйтабат деп коет. Ошон үчүн балдарга көп болушу бербеңиздер. Баланын каалаганын берүү, каалаганын жедирүү, ичирүү, бала кыйналганда, анча-мынча бир проблемага түшүп болгондо болушуу баланы жакшы көрүүгө кирбейт, бул баланы бузууга кирет. Тура айтып атат кечеке. Мен баламды багып атам. Сен бак дейт. Атты бак, итти бак, кушту бак, тоокто бак, баланы тарбияла. Москвага кетебиз, тияк-бияка кетебиз. Аларды айыптабайлы, байкуш жөн кеткен жок, жыргандан кеткен жок. Ал жактан каалаган жиберип атат, акча жиберип атат. Бул жакта керек болсо жеке менчик мектептерде окутуп атат, курстарга алып барып атат. Ичем деген ичирип, жеген деген жедирип атат. Бирок ошол балдарга бул таасир этеби этпейби? Бул башка кеп. Анан багып атам дегенди тарбиялап атам деген менен айырмалабыз керек. Чындап эле итти деле, кушту деле, питти деле баксаң болот. Бирок адамга тарбия өзгөчө керек. Адам тое турган нерселер бир эле оюн менен, тамак эмес, адам мээримге тоюш керек. Байкасаңыз, менин бир кызым бар, мышыкка окшош. Келип ал эле ушу канча 24 саат кучакташсаң, ошо 24 саат боюнча кучактап жүрө берет. Буяңга өтүп бир мышыкты эркелеп, буяңга өтүп бир мышыкты эркелеп. Дагы чоң кызым керек болсо аны өпсөң анча жактыра берет. Адам табиятары башка болот экен. Эми ошол кызым мүмкүн болсо көбүрөөк кучакташым керек. Кучактаганың, жылуу сөз айтканың, бетинен жыттаганың бул мээримиңдин өткөнү, мээримге тойгозгонуң экен. Адам баарына тоюп, бирок мээримге тойбой калса, адам дагы суу сыяктуу. Физикадан бергендер билет. Суунун сыйымдуулугу деген тематиканы. Жайы менен күндүн жылуулугун сиңире берет, кыштын